10. Klasta talastan bittim. Anan talastan buyakka gelip fizkulturnaga tapşırdım. Fizkulturnada bitkenden keyin şöyle trener bolup işlep atam oşondan beri. 63. yılı. 63. yıldan beri. 59. yıldan başlap güreşke katışa başladım. Anan 63. yılı master sporta boldum. Enstitütte bitkendege kıras. Anan trener bolup işlep atam oşondan beri. Men aytdım ғой 100ге жақын бала Кыргызстандын желегин көтөрдү. Анан мировой аренага чыккан эмес. Мировой аренада мына 10 жылдан мурун чыга баштады. Жанарбек чыкты. Андан мурун дагы Союзду ута баштаган балдар бар болчу. Маевкадан 3 бала Союзду уткан. Дешти тереп анан дагы бирөө üçöөгө Союзду утмуш. Ошол балдардын ичинен баарынын Кыргызстандын желегин көтөргөндөрү ошолор болду да. Анан акыркы учурларда мына жакшы результатка мировой результатка чыккан Жоламан болду. Жоламан 2 жолу чемпион мира болду. 1 жолу кубок мирди утту. Анан Олимпиадада 3-нчү орунду алып калды. Олимпиадан утам деп барган. Бирок даярдык сборный команданын тренерлери кичине анча-мынча ката кылып койду. Абдан чарчатып койду да, көп чыгымдарга катышып. Ошон үчүн 3-нчү болуп калды. Жол болсо 1-нчи орунду алган, ушул Олимпиадада 1-нчи орунду алган Кумита деген болгон немеден. Япония. Ошону 3 ай мурун уткан Жоламан. Анан бул сапар Олимпиадада утулуп калды. Бу жерде сборный команданын тренерлеринен жаш балдарды, кыргыз балдардан жаш балдарды койду. Опыту жок балдарды койду. Анан алар көп тренировка кылып, аябай көп тренировка кылсаң результат болот экен деп, алар көбүрөөк, слишком көп берип койду. Тиги бала чарчап калды. Японец, Жоламан уткан японец эч жака чыккан жок. Утулгандан кийин аябай күрөштөрдүн схваткаларын көрдү да. Жоламандын схваткаларын көрүп, баарын изучать кылып, неме кылып, ошентип эч жака эч жерде күрөшкөн жок. Мен ошон себеби менен утуп кетти деп ойлойм да. Жол болсо Жоламан утам деп барган. Олимпиададан кийин бел ооруду. Тиги сборныйдын командалары мурун эле бел ооруп жүрчү. Анан укол кылып эле сала берди да. Обезболивающий укол кылып туруп сала берди. Анан күчөп кетти мына спинасы. Олимпиададан кийин күрөшкөн жок. Мына ошо Олимпиададан кийин күрөшкөн жок. Лечение кылды, Японияга барып, кыргыз балдар бар экен. Ошолор айттыр, берге кел. Бу жерде жакшы врачтар бар. Ошолор лечит сени деп. Анан ошол жака барды Олимпиададан кийин. Барып лечение алып келди. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Мына жакында күрөшөт. Азиатский игра болот. Ошого күрөшөт. Анан кийин чемпионат мирге күрөшөт. Тубаса выносливость деп коет. Выносливость күрөшүп атканда көп чарчабайт. Противниктерди чарчатып коет дагы, өзү анча чарчабайт да. Ушундай биринчи немеси ошол. Анан баардык противник кандай прием жасайт, эмне жасайт, баарын заранее чувствовать кылат. Ошон үчүн алдырбайт. Оңой менен алдырбайт. Ушул жагы жакшы. Берки экинчи мына жакында Азияны утtu, так, автандил. Бул мош жагынан абдан мощный. Так. Бирок выносливости сал немен слабыйраак да, дыханиясы неме кылат. Аны өстүрсө болот. Өстүрсө болот. Мына жакында көрүшүп Азияны утtu. Жакшы утtu. Эми өрем болуп калды да, Кудай буйруса. Таластан мен айтпадым ба, менин өзүмдүн тренерим мени тренерлеп калган. Сабит Мурзахмедов деген армияга барып, армиядан күрөш менен тренировка кылып,
чемпион Алтайский край болуп келген. Анан бияка келип келгенде андай баретиштер жок болчу да, Кыргызстанда аз болчу, жок. Таластанан күрөштү ачты. Ошол убакта чечендер, карачайлар көп болчу бизде. Ошолор тренировкага алган, анан аларды карап биз тренировкалай баштадык. Анан Таласта жакшы, Талас Кыргызстандын биринчилигин көпчүлүк учурда утуп жүргөн. Азыр кыздар дагы жакында 10 чакты жыл болду го, кыздар күрөшө баштады. Кыздар жакшы чыгып атат азыр. Спорт деп жүрүп жанагы мирди утту, Олимпиадан призер болду, атак даңкы бар. Андайларга минимум 4 жыл берет. Стипендия 4 жыл берип турат. Жоламан ооруп калды, бели ооруду, лечиться кылабыз деп чакырып атат. Анан ошо бели ооруп, временный неме кылып турганда стипендиясын алып таштап. Туура эмес кылды алар. Туура түшүнүптүрүз. Бул абдан жакшы эмес. Мирди уткан вообще Кыргызстанда канча 70 жылдан бери күрөш болуп атат. Эми азыр утуп атат да мирди уткан эмес да. Кудай бурса 1-2 айдан кийин күрөшөт. Азиянын биринчилигине. Азиатский игра деп коет ошого. Ошону алып таштадым. Мен дагы таң калдым. Бардыгы да билип атат да аны. Айткандай эмне, айтканда ушул вопрос менен президентке кире албайсың да. Президент билбейт болуш керек ошону. Мындай болуп атат. Мындай мелкий вопросторду президентке кантип айтасың. А беркилер болсо ошолор жасайт да беркилер. Мен азыр жаш балдар менен тренировка кылдырбайм. Жаш балдарды албайм. Себеби мен 88-де болсам, тиги балдар, жаш балдар келсе бир 15 жылдан кийин результат берет. Мен 100ден ашмак белем. Ошон үчүн мен айттым, мен мына бир группа бердим ага. 4 бала. 4 бала мастер спорта. Приемдарын баарын билет да. Так, только айттырасың, муну жаса, муну жаса, муну жаса, муну жаса. Муну жаса деп. Ана жасай берет. Ал билет жасаганды. 10 жыл мурун эле аны үйрөтүп койгонбуз да. Ана мен деле приемдарды көрсөтө алам. Көрсөң керек, неме телефон, неме прогибтер жасай алам. Навык бар да. 30да күрөштү токтоттум, тренерлик өттүм. Анан ойладым, балдар менен позиция кылсам нормальный болот, формада болом деп. Анан анча-мынча позиция кылган болбойт экен. Анан 35 жашка келгенде доктурга барсам, резинка жуттурду, неме кылды, жадап кетип анан жок болбойт экен деп анан эртең менен туруп, өзүм мурункудай болуп чуркай баштадым. Маев немеде молодой гвардия билесиңби, бульвар. Ошонун башында темир жолдун жанында жашайбыз. Ошондон чуркап автовокзалга барып, ошондон үйгө келип дедим. 2-3 айдан кийин нормально болуп калдым. Мурун башым ооручу, бир переживать кылсам башым ооручу. Неме кылсам, тренировка кылсам деле жаман болчу. Ошондон кийин анан нормально болуп калдым. Баш оорудум ушул убакка чейин Аллахка шүгүр, бир жолда башым ооруган жок. Ошол 35 жашта болсам канча жыл өттү. 88ге келдим азыр, бир жолда башым ооруду. Ту деп коеюн. Аллахтын жардамы менен. Ошо чуркап, азыр мына 80ге келгенден кийин чуркаганды коюп, достор бар, досторум менен эртең менен намаз окуйбуз. Анан намаздан чыгып басып келебиз. Кеминде 7-8 километр күн сайын. Эми мына ошол 2 баламды мына жакшы чыгып аткан 2 баламды ошону до конца жеткизип койсом, ошо менен болуп калам. Азыр 88ге келсем дагы жоламан кеминде бир дагы 5 жыл 6 жыл көрүшөт.
Tigi avtomobildagy 5-6 yıl güreşet. Allah Taala maga ömür berbe kim bilet. Fakat rezultat bar işten çıkarbaydı. Rezultatın jok bolsa, muna 70'ge geldin, 75'ge gelip tursun, davay bar pensiyaga yaşa ber dep koyat.